Bismillahirrahmanirrahim. Урматтуу момун мусулман бир туугандар, Палестинада болуп жаткан окуялар мен мусулманмын деген ар бир инсандын кабыргасын кайыштырбай, жүрөгүн кайгы капага салбай койбосо керек. Анткени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадисинде мусулмандар бир дене сыяктуу дейт. Дененин бир бөлүгүнө зыян жетсе, башка бир бөлүгү ошол зыянды сезип, түнү менен уйкусу качып, уйкусуз чыгат дейт. Палестинадагы үй жайын, балдарын жоготуп жаткан мусулмандар үчүн дуада бололу. Бир нерседе жакшылык, жамандык бар экендигин биз жакшы биле бербейбиз. Раббибиз жакшы билет. Балким ошол инсандар үчүн бул дүйнөдөн акырет жашоосу, акырет дүйнөсү жакшырактыр. Валлаху алам. Аллах Таала ыйык Куранда айтат: "Вала тахсабанналлаха гафилан амма я'малу залимун, иннама юаххирухум лияумин ташхасу фихи ал-абсар." Силер залымдардын кылмыштарынан Аллах Тааланы бейкапар деп ойлобогула. Мындай деп эсептебегиле. Залымдардын жазасын көздөр тик караган кезде катып кала турган күнгө кечиктирип турат дейт. Эч бир залымдын кылмышы жазасыз калбайт. Аллах Таала адилеттүү зат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Кыямат күнү эң каттуу эсеп кандан болот" дейт. Бул төгүлүп жаткан мусулмандардын каны Аллах Таала тарабынан эч качан бир тамчым каны дагы жазасыз калбайт. Сөзсүз Аллах Таала жазасын берет. Биздин колдон келе турган нерсе жана эң негизги нерсе биздин алар үчүн кылган дуабыз. Ошондуктан дуада кайдыгер болбойлу. Дуа кабыл боло турган убакыттарда алар үчүн дуа кылайлы. Мына ошондуктан Аллах Таала хикматтуу зат, жана ар бир келген бале апатта, сыноодо жана фитналар уруп турган кезде өтө акылдуу, акыл калчап, хикмат менен, даанышмандуулук менен ар бир нерсеге жооп берейли. Жана ошондой эле мындай мусулмандардын башына фитна түшкөн кезде ар бир нерсени аалымдардын сөзүнө карап туруп чечим чыгарайлы. Анткени бизге караганда ошол жердеги окуяларды аалымдар жакшы таразалап, жакшы билет. Ошондуктан кээ бирлер айтуусу мүмкүн: "Дуа кылып отура беребизби?" деп. Ошол инсандар кыйкырып, бакырып, мындайча айтканда сөгүнүп, дуа деле кылбайт. Дуа кылайлы, колубуздан келишинче Аллах Тааладан аларга жеңиш, тынчтык сурайлы. Аллах Таала баарыбызды дүйнө жана акыретте бактылуу пенделерден кылсын. Валлаху алам.